Президенттик администрация мамлекет башчысы катышат деп иш-чарага чакырып, көз боемочулук кылгандар көбөйдү. Президенттик администрация мамлекет башчысы катышат деп иш-чарага чакырып, андан ары көз боемочулук жана акча талап кылган учурлар көбөйгөнүн, андыктан жарандарга шылуундардын торуна түшүп калбоону эскертишет. Урматтуу кыргыз жарандары, акыркы убакта ар кандай кызматтык адамдардын атын жамынып, шылуундар жарандарга телефон чалып, президенттин катышуусунда делген иш-чараларга чакырып жатышат. Андан ары ишенимге кирип, алдоо жолу менен акча талап кылышат. Жарандарды сак болуп, шылуундардын мындай аракеттерине алдырбоону жана мындай көрүнүштөргө туш болгондо укук коргоо органдарына кайрылууну суранабыз деп айтылат билдирүүдө. Мушкер Антонина Шевченко Бишкек шаарына келди. Ал бүгүн 2 февралда Манас аэропортуна конгон. Ал соц тармактагы баракчасына өзүнүн сүрөтүн «Сүйүктүү Кыргызстанымда» деген жазуу менен жарыялады. Жол тыгынын жоюуга аракет. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун тапшырмасына ылайык жүргүзүлгөн рейдтен соң Моноев көчөсүндөгү унаалардын агымын бөлүп турган бетон тосмолор жылдырылды. Иш аталган көчөдөгү жол тыгындарын жоюу максатында Ош шаардык жолдор башкармалыгы тарабынан аткарылды. Ошондой эле тиешелүү жол белгилери орнотулду. Ош шаарында аз камсыз болгон 40 үй бүлөгө акысыз көмүр берилди. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүүнүн алкагында Амир Тимур муниципалдык аймактык башкармалыгында жашаган 40 үй бүлөгө көмүр таратылды. Жалпы 40 тоннага жакын көмүр МАП тарабынан уюштурулуп, демөөрчүлөрдүн жардамы менен алынган. Ырчы Кысай Калкабылова апасынын туулган күнүнө ата-энесине Туркиянын Алания шаарынан батир белек кылды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Бул жыл мен үчүн жакшы жылдардан болуп жатат. Бардыгы күтүүсүздөн болуп кетти. Үй белек кылуу такыр оюмда жок болчу. Ата-энеми Аланиядан ак өргө белек кылдым. Бул менин эң чоң кыялдарымдын бири эле. Бүгүн ишке ашып отурат, дейт Кысай Калкабылова. Мектеп окуучусуна кол көтөрдү делген мугалимдин жүрөгү кармап ооруканага түштү. Буга чейин мектеп окуучусуна кол көтөрүп, жумуштан кетүүгө аргасыз болгон Аламүдүн районуна караштуу Лебединовка айылынын номер 1 гимназиясынын мугалими инфаркт болуп ооруканага түштү. Бул тууралуу Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунан билдиришти. Маалыматка ылайык, мугалим учурда ооруканада дарыланууда. Бул тажрыйбалуу мугалим, ал 53 жашта, ул кызын жалгыз тарбиялап жатат. Мектеп жетекчилиги сөгүш-кана жарыялоону туура көргөн, бирок ал өз каалоосу менен кетүү тууралуу арыз жазган. Ооба, бул мугалим эмгек кодексинде каралган мыйзамдарды бузду, бирок ал чүнчүп баратат. Мындан сырткары ал кишинин жүрөгү ооруп жүрчү. Азыр ал такыр эле чөгүп кетти деп билдирди профсоюздун жетекчиси Ирина Афанасьева. Белгилей кетсек, 24 январда Бишкек 24 медиа порталынын баракчасына Лебединовка айылындагы мектептердин биринде мугалим сабак учурунда окуучу баланы жолкулдатып жаткан видео жүктөгөн. Ал видео коомчулукта резонанс жаратып, талкууга алынган болчу. Сейит Атамбаев Фарид Ниязовду атам үчүн эмес, оорулуу баласы жана жумушсуз аял үчүн бошоткула. Фарид Ниязов азыркы учурда ооруп жатат. 65 жаштагы адамды бошотуп, үй камагына эле алгыла. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев билдирди. Анын айтымында Ниязовдун үй бүлөсүн бага турган эч ким жок. Мен аны ата менен болгон мамилеси эмес, оорукчан баласы үчүн бошотууну суранам. Жубайы иштебейт, кызы бар. Жашы деле бир топко барып калды, деди Атамбаев. Сизден сураныч, урматтуу талапкерлер, ушул суроону мындай тез арада чечип койсоңуз, анткени элдин тагдыры менен ойнобош керек. Силерден сураныч да. Анан кечээ мисалы мен Фарид Ниязовдун сотуна барып келдим өзүм. Ал киши ооруп атат. Анан кийин мына жаңы статья менен, вот по 303 статья УПКР да, жаңы статья менен 1 жылдан ашык СИЗОдо отурбаш керек негизи, өзүңөр билесиңер аны. Ал киши эми 65ке чык.
10 секунд кошуп бериңиздер. Ал кишинин аялы иштебейт, кызы иштебейт, баласы ДЦПшник, учитывая его возраст, просто сураныч мен атама суранбай эле коеюн. Мен азыр депутат катары суранган жокмун, просто киши катары суранып атам да. Ошо кишини хотя бы кой берип койгулачы, ал уже же иштебесе эч ким иштебейт. Курсан Асановдун баш коргоо чарасы өзгөртүлдү, бирок камакта калды. Бишкек шаардык соту бүгүн 2 февралда Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасын карады. 2020 жылдын октябрь окуяларына байланыштуу анын баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бирок ага тагылган башка кылмыш иштери болгондуктан СИЗО 50 абагында камакта калтырылды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов менен Толубай Жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Алмаз Сарыбаевдин сүйлөшүүсү делген видео соц тармакка жарыяланган. Аудио жазууда Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев жана башка саясатчылар бийликти куралдуу басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы жазуу түрүндө көрсөтүлгөн. 15 сентябрда бул аудио боюнча бир нече саясатчылар Ички иштер министрлигине сурак берип чыгышкан. Ал эми Асанов камакка алынган. Казакстандагы камакта отурган Кримтөбөл Деки Арман тайынсыз болууда. Казакстандагы башаламандык учурунда кармалган Деки Арман Каймана аты менен белгилүү Кримтөбөл Арман Жумагелдиев абактан качып кетти. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Кесиптештерим болуп, ага 2 жолу барганбыз. Акыркы жолу 1 күн мурун. Биз менен бирге башкы прокуратура тарабынан түзүлгөн мекемелер аралык тергөө ыкчам тобунун мүчөлөрү дагы барган. Сурак маалында Арман Жумагелдиев тергөө органдары менен кызматташууга даяр экенин айткан деген анын жактоочусу Талгат Есимов. Бирок жактоочулары 1 февралдан 2 февралга караган түнү кармалган адам СИЗОдон чыгарылганын билишкен. Бул тууралуу аларга маалымат берилген эмес. Арман Жумагелдиевдин дагы бир жактоочусу Куат Салиев мыйзам боюнча камактагы жарандын ар бир кыймылы боюнча жактоочулар кабардар болушу керек экендигин билдирген. Бирок бизге эч ким маалымат берген жок. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Арман Жумагелдиевди алып чыгып кетишкен, бирок азыр кайда экени белгисиз деген ал. Ошондой эле жактоочулары Арман Жумагелдиев өзүнө кол салышы мүмкүн эместигин айтышкан. Арман Жумагелдиев 7 январда Казакстанда кармалган. Андан кийин ал кыргыз модели Айкөл Аликжанованын жолдошу экендиги айтылган. Жол кырсыктарынын алдын алуу максатында коомдук унааларга атайын эскертме барактары чапталууда. Милициянын кайгылуу кызматкерлери тарабынан жүргүнчүлөрдү ташыган 2000ге жакын коомдук транспортторго айдоочулар үчүн жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камтыган атайын эскертме барактары таратылып чапталууда. Милициянын кайгылуу кызматынан кабарлашкандай, мындай чара Бишкек шаарынын аймагында жөө жүргүнчүлөр катышкан жол кырсыктарынын алдын алуу жана ага жол бербөө максатында көрүлүүдө. Өткөн жылы жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактысы менен жол кырсыгы эң көп катталган. Ошол себептүү кайгылуу кызматкерлери бул багытта күчөтүлгөн тартипте алдын алуу жана түшүндүрүү иш-чараларын күчөтүүдө. Бул менен гана чектелбестен мектептердин айланасындагы мектеп окуучуларына, жолдо жүрүүдө жол жээгиндеги атайын жөө жүргүнчүлөр үчүн жүрүүчү жана жолдордо жүрүүдө, ошондой эле көрсөтүлгөн жөө өтмөктөрдөн гана өтүү керектиги эскертилүүдө деп айтылат маалыматта. Эң көбү сүйүшкөндөр күнүнө катталды. Өлкөдө Кооз датада нике күбөлүгүн алган жана ала турган түгөйлөрдүн саны айтылды. Бүгүн 2022 жылдын 2 февралы же 2 февраль 2022 деген дата. Мындай Кооз датага маани берип, нике күбөлүгүн алып, түтүн булаткан түгөйлөр жок эмес. Алсак Кыргыз өлкөсүндө бул күндө 9 түгөй никелешти. Санариптик өнүктүрүү министрлигинен кабарлашкандай, алдыдагы 22 февраль 2022 деген датада 95 түгөй никесин расмийлештирүү үчүн кезекке турушту. Ал эми 14 февраль 2022 жыл же сүйүшкөндөр күнүндө 177 түгөй баш кошууну пландап, каттоого кезекке туруп жатышканы маалым болду. Аталган министрликтен белгилешкендей, никесин расмий каттатууну каалагандар алдын ала ЗАГСка кайрылуусу керек.